Ош, Жалал Абад жана Нарын облусунда жашаган айымдар эл аралык уюмдардын колдоосу менен кол өнөрчүлүктөн киреше табат. Бир жыл бою Бириккен Улуттар уюмунун аялдарга көмөк көрсөтүү долбоорунун алкагында 500гө жакын аял колго жасалган түрдүү буюмдар, улуттук тамак аштарды жана мөмө жемиштерден кыямдарды жасап, аны бир дем деген аталыш менен сатууга чыгарып каражат табышты. Аялдарды колдоо уюму $270.000 каражат бөлгөн. Керектүү муктаждыктарын толук долбоор каржылап, түрдүү окуу курстарын өткөрүп, элет аялдарын ишке тартты. Азыркы тапта долбоордун мөөнөтү аяктады. Бирок ага катышкан айымдар өндүргөн продукциясын сатып киреше табуусун улантууда. Эң маанилүүсү бул жерде айымдардын ишкердүүлүккө тартуусу. Эгерде айымдарды ишкердүүлүккө тартууда биринчиден анын билими болуш керек, анын маалыматы болуш керек, ага шарттары түзүп бериш керек. Анан ошондой эле эгерде айым өзү ишмердүүлүгү болсо, жумуш орду болсо, анда үйүндөгү да турмушу дагы балдарына, үй бүлөсүнө, жакындарына да бул чоң жакшы таасирлерин берет деген долбоор менен иштеп чыктык. Долбоордун бүгүн жыйынтыгында бизде лидер айымдар чыкты. Ошо ишкердүүлүккө тартылып иштеп кеткендер чыгышты. Бул долбоорду биз мындан ары да улантууга бүгүн карайбыз.